Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында Мирбек Мамбеталиевдин маданият министри кызматына талапкерлиги каралды. Кесиби боюнча экономист, финансист экени айтылган талапкер адегенде эле эл өкүлдөрүнүн көпчүлүк суроолоруна ынанымдуу жооп бере албаганы депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Анан бир жакшы сөз бар да, кайсы бир мамлекеттин келечегин көргүн келсе, анын жаштарын карагын, жаштарына көз салгын деген сөз бар да. Сиз ушу биздин мамлекеттин мына Орто Азия боюнча эң алдыңкы өлкөгө айланыш үчүн кандай салымдарды кошо аласыз? Биздин ата бабалардан келаткан үрп адаттар, салттар калыптанып калган кыргыз элинде. Ошолорду эл арасында жайылтып, жаштар арасында жайылтып, улууну урматтоо, сыйлоо деп ошол саясаттын негизинде иш алып барабыз, Кудайым буйрса. Азыр мына мага берген жообуңуз мени канааттандырган жок да, сиз министр болуп мындай жооп бере беришиңиз керек. Маданият министрлигине президент тарабынан сунушталган бул талапкер өзүнүн ишмердүүлүгүндө 22 жылда 28 жолу иш которгон. Ал эми депутат Надира Нарматова Мирбек Мамбеталиевдин бул эмгек жолунун мындай бай экенине таң калды. 2003 жылдан 2025 жылга чейин 28 жолу кызматка алмашпыз да. Бул деген мамлекеттик кызматта 50 жыл иштеген адамдардын да басып өткөн жолу мындай эмес да. Таң калыштуу да. Бир күн дагы ал тармакта иштебегениңиз бул сиздин негизги кемчилдигиңиз. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын мисал келтирип, билим берүү, саламаттык сактоо жана маданият министрликтеринде сөзсүз эле ушул жааттын адистери келиши шарт эмес дейт. Болгону мыкты менеджер болушу керек деп эсептейт. Бизде мындай бир жаңы түшүнүк, жаңы ыкма пайда болду. Өзүңүздөр билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө маданият министрлиги жок. Мен деген өлкөлөрдө жок. Бул бир. Экинчиси, сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигине, билим берүү министрлигине, маданият министрлигине ошол тармактын адистин келишинин кажети жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында билим берүү министрлигин экономисттер башкарат, финансисттер башкарат, саламаттыкты сактоо министрлигин да финансисттер, экономисттер башкарат. Маданият министрлигин дагы ошондой болуш керек. Жалаң маданияттын ичинен алып келгенде оңолбойт. Мына мен мурдагы министр катары айтып коеюн. Өз кезегинде Камила Талиева талапкерге суроо бергени менен баары бир жооп ала албасын айтып, президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылды. Айла жоктонда колдоп берип жатабыз деген депутат айым санариптик өнүктүрүү жана маданият министрлигине келгендердин деңгээлин сынга алды. Мен бере турган суроолорумдун баарынан кайттым. Себеби мен аз суроо берсем, бага бирөөнө да жооп бере албайсыз да. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович министрлерди алып келгенде кичине программаларын даярдатып, кичине бул жерде келгенде эми коомчулук карап турат да, биз эми нотариус эмеспиз да. Келгенде эле тиги президент көрсөткөн талапкерди колдоп беребиз албетте. Бирок бул жерде кичине ырымын кылып койгула дейм го мен дайыма. Жок дегенде кичине программасын айтып бериш керек да. Маданият бул мамлекеттик курулуштун кан тамыры. Билим берүү тармагы деле, маданият дагы бул өтө оор тармак. Мен иштеген бул жерде 5 айга жакын. Мен сизди колдойт элем, колдойм. Бирок сиз абдан муногу менен баягы маданият министри болуп ырчысы келди, чоору келди, артисти келди, режиссеру, сүрөтчүсү, акын жазуучусу келди. Маданият жылган жок. Депутаттардын нааразычылыгын жаратып, эч бир суроосуна жарытылуу жооп ала албаганына карабай, президент тарабынан сунушталган кадрды маданият министрине талапкерди колдоп беришти. Макул 72, каршы жок, баары 72, катталды 87. Эми ушу депутат биздин президентибиз сизге ишенип аткандан кийин ушу жумушту иштеш керек. Депутаттар мына колдоп беришти баары. Анан эң биринчи сизге айтарым, ушу замдарыңыздан баштаңыз да. Реформа кылыңыз замдарда. Замдар берге профессионалдар болуш керек. Анан аякта блогерлердин баары ошол жерде отуруп иштеп отурат да. Ал арада депутат Балбак Төлөбаев буга чейин президенттик администрациянын коллегиясынын жыйынтыгы боюнча бир нече атка минерге тартиптик чара колдонулганын айтып, өкмөттүн кадр саясатын сынга алды. Албай турган кишилерди жумуштан албайсыңар да, аласыңар да, алла дегендерди албайсыңар, мен кээде таң калам да. Ушуну да бир айтып коесузбу? Биздин кабинет министринин төрагасына ушу Сакеев боюнча бир позициясын бир карап койсунчу, өтүнүч сиздерден.
Андан сырткары депутат Жанар Акаев соңку бир апта ичинде бир нече баланын өмүрү кыйылганын билдирип, мындай көрүнүшкө министрлер кабинетинин иш аракети жетишсиз болуп жатканын айтып сындады. Кыргызстанда акыркы бир жума ичинде үрөй учурган көп жаңылыктар болду. Бул жанагы жогорку класстагы балдардын өлүмү. Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Ысык көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асынып өлүп атпайбы азыр? Суицидке барып атат да балдар. Мына жаштар саясаты, сиз, бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөй атасыздар? Алмаз Акунжанович. Министрлер кабинетинин төрагасы бардык министрликтердин чакырып жыйын өтүш керек. Бул трагедия. Мына 5-6 бала өлдү. Асынып өлгөнү бар, Уртокмоктон өлгөнү бар. Түшүндүрүү иштери боюнча Ички иштер министрлиги, Маданият министрлиги, Билим берүү министрлиги ыкчам иштерди алып барыш керек. Негизинен жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Анда депутат Дастан Бекияшев Бишкектеги экологиянын абалына, тактап айтканда чаңдын деңгээлине тынчсыздануусун билдирип, курулуш компанияларды бул багытта тиешелүү нормаларды сактоого, курулуш техникаларын таза кармоого чакырса, эл өкүлү Советбек Рустамбек уулу алдамчылыкка, анын ичинде лотерея жүргүзүүгө байланышкан кылмыштарга каршы ыкчам жана чечкиндүү чараларды көрүү керектигин кошумчалады. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.